Саламатсыздарбы, менин YouTube каналымдын катталуучулары. Сиздер менен мен Таку Исакова. Бүгүнкү сабагыбызда биз Кытайдан түздөн-түз эч кандай эч кимдин ортомчусуз интернет аркылуу товар заказ кылганды үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Баарыбызда эле телефондорубузда Play Market приложениясы бар. Android'терде, iPhone болсо App Store'дан качать этсеңиздер болот. Play Marketке киребиз дагы биз Taobao деп жазып алабыз. Орусча эле ушинтип Taobao деп жазсаңыздар, биринчи эле строкада бизге ушундай кытайча версиясын чыгарып берет. Сөзсүз түрдө ушул жака жакшылап көңүл буруңуздар, башкасын качать этип албаңыздар, буга окшогондору бизге керек эмес. Taobao установить кнопкасын басабыз, пока биздин приложениябыз көчүрүлгөнчө мен сиздерге кыскача түшүндүрө кетейин. Taobao платформасы жөнүндө. Бул платформа Кытайда эң ири, эң чоң платформалардын бири. Бул жакта проверенный магазиндер, поставщиктер бир эле кийим кечек эмес, үй буюмдарында заказ кылсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө эле оптом заказ кылуштун кажети жок. Бир штук футболкада заказ кылсаңыздар алып келип беришет. Сөзсүз түрдө ушунун баарын мен сиздерге үйрөтөм. Буга чейин менин окууларым баары акылуу болчу, акча менен окутчумун. Эми мен жөн гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бекер үйрөтөйүн деп чечтим. Менин башка окууларымды өткөрүп албаш үчүн подписаться бөлүмүнө подписка кылып алыңыздар. Бүгүн биринчи сабагыбыз болот. Баарыбызга ийгилик, анда кеттик. Азыр биздики мына жүктөлүп жатат. Открыть кнопкасын басабыз. Басканда эле бизге ушундай окошко ачылат. Бул оранжевый кнопкасы бизден уруксат сурап атат. Биз уруксат беребиз. Дагы бир айта кетчү нерсе, сиздер Google переводчик же Android'да объектив дегендер бар. Ошолор менен ушул жерден, например, скрин кыласыздар дагы, анан переводко салып, көчүрүп окуп которуп алсаңыздар болот дегеним. Анда эмесе биз ушул оранжевый кнопканы басабыз. Басканда эле баардыгы биринчи ачылганда кытайча эчтеке түшүнбөгөндөй болобуз. Бул туура эле, мен дагы ошондой болгом. Бирок баары оңой. Эгерде араңыздарда кытайча билгендер болсо, анда сиздердин абдан сонун мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Жакшы, жеңил, оңой үйрөнүп аласыздар. Бизге ушундай сары түстөгү көрдүңүздөр, астындагы ушундай оранжевый түстөгү кнопочка чыкты. Биз ушул кнопканы басабыз. Бул котормосу регистрация, быстрая регистрация дегенди билдирет. Ушул кнопканы басканда дагы бир айта кетчү нерсе, ушул жерде Taobao платформасы бизге запись экрана кылганга уруксат бербейт. Ошондуктан сиздерден ушундай бир бет ачылат. Бирөөсүндө кытайча жазуу оранжевый түрдө болот. Ал кнопканы баспаңыздар, астында кытайча жөн гана жазуу бар. Биз ошол гана кытайча жазууну астындагыны басабыз. Басканда бизге дагы бир окошко ачылат. Бул жерге телефондун номерин жазышыбыз керек. Эгерде Кыргызстанда болсоңуздар, плюс 996 деп 776, например, же 550 деп басасыздар. Нолун кошпойсуздар. Россияда болсоңуздар, плюс 7, анан 995 деп ушинтип баштап кетесиздер. Мен өзүм Россияда болгондуктан российский номерди жазам бул жерге. Так. Баскандан кийин астында оранжевый кнопка болот, ошону басабыз. Ушул жерде окошко сиздерге көрүнүп турат. Ушул оранжевый кнопканы басабыз, көрдүңүздөр, Бастык. Эми биз оранжевый кнопканы басып, код сурайбыз. Бизге азыр код келет, 4 цифралуу, ал 1 минуттан ичинде келет. Андан да көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Ага камсанабаңыздар, күтө турсаңыздар келет. Мына келди, биз тердик. Мына биз уже Taobao приложениясына кирдик. Регистрация номерибиз менен кирип алдык. Дагы бир айта кетчү нерсе, астында ушундай настройка болот. Бул настройка кишинин сүрөтү болот, же болбосо ушундай тоголок болот. Бул личный кабинет деп айтып койсок болот. Бул жерди басабыз дагы. Башындагы ушул настройкага киребиз. Настройкага киргенден кийин ушул биринчи бөлүктү басасыздар. Биринчи бөлүктү басканда ушул жерде биздин логин, паролдорубуз, ушул биздин личный кабинетибиз болуп эсептелинет. Бул жерге бул бөлүккө атын жазыш керек. Атын бул не обязательно, буну жазбай деле койсоңуздар болот. Андан кийинки строчка бул жерде мына женский же мужской деп жазылып турат. Бирөөсүн тандайсыздар, бул жактарын толтуруш абдан маанилүү деле эмес, толтурбай эле койсоңуздар болот. Эгерде түшүнбөсөңүздөр ушул бетти скрин кыласыздар дагы.
анан переводко салып которуп аласыздар. Биз эми толук түрдө Тауба приложениясына регистрация болуп алдык. Бул эми башталышы, бирок ушундай нерселер чыга берет. Буларга X белгисин басып коюңуздар. Кийинки демеге сабакта Тауба приложениясына өзүнчө обзор болот, кантип товар тандаганды, магазинден рейтингтерин текшергенди үйрөнөбүз. Андыктан подписаться бөлүмүн басып, коңгуроону басып коюңуздар. Менин окууларым сиздерге уведомление болуп келип туруш үчүн. Баарыңыздарга жагат деген ишеничтемин. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.